Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүн дагы Ибн Хажар ал-Хайтами рахимахуллаху тааланын китебинен сабагыбызды уламакчыбыз. Андан кийинки дагы момун пендеси сак болууга тийиш болгон оор күнөөлөрдүн катарында бул ихтиқарил муслимин, мусулмандарды кемсинтүү, аларды басынтуу, аларды кароолоо деп алып келет. Албетте, момундардын өз ара бири-бирлеринде акылары бар. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде «Иннамал муъминуна ихва», момундар булар бир туугандар деп, бизди бир тууган кылып, бири-бирибизге бир туугандык акыларды милдет кылган. Жана ошону эле дагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям «Ал-муъмину ахул муъмин», момун момундун бир тууганы деп Аллах Таала бизди, жана пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизди бир тууган кылган. Биз бир тууган болуп жашаштыгыбыз зарыл. Бул Аллах Тааланын бизге берген буйругу. Эгерде биз ушул бир туугандык мамилени сактабай турган болсок, өз ара мамилебизди буза турган болсок, бири-бирибиз менен тир чатакка бара турган болсок, бул шариятыбызда оор күнөө болуп эсептелинет. Жана ошону эле дагы биз мусулмандар бири-бирибизди урматташтык, бири-бирибизди сыйлаштык бизге милдет болуп эсептелинет. Ал эми биздин урматыбызга, биздин сыйыбызга доо кетириштик бул шариятыбызда оор күнөө болуп эсептелинет. Мына ошол мусулманды урматтабагандан, мусулманды сыйлабагандыктын бир белгилери бул аны кемсинтүү, аны басынтуу, аны кароолоо болуп эсептелинет. Бул шариятыбызда өтө чоң күнөө. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям муну сыпаттап мындай дейт: «Бихасби мирим минаш-шарри ан яхкира ахахул муслим». Мусулманга эң чоң күнөө бул жетиштүү болот дейт. Башка бир мусулман бир тууганын кемсинтүүсү дейт. Аны басынтуусу дейт. Аны жамандоосу дейт. Аны чүңкөтүүсү дейт. Мындан момун пенде сак болуштугу керек болуп эсептелинет. Бул эми момунду кемсинтүү ар кыл сүрөттө болот, ар кыл түрдө болот. Анын кээ бир түрлөрүнө биз жекече келе турган болсок, биринчи эле аны шылдыңдаштык, аны мазакташтык, же болбосо анын ошол кадыр баркын түшүрө турган сөздөрдү айтып, башка бир мусулманды тилге алыштык болуп эсептелинет. Мейли аны шылыңдаган кезде анын жаралган тулку бою болсун, бунун бою кыска, же болбосо бул семиз, бул арык, бул көзү кыйшык, же болбосо дагы бир ушундай бир Аллах Таала жаратып койгон бир анын сырткы көрүнүшү келбети боло турган болсо, мына ошону шылдыңга алыштык, мына ошо менен кемсинтиштиги бул мусулмандын урматтабагандын бир көрүнүшү. Же болбосо анын кийимин, кийген кийимин кемсинтиштик, же болбосо анын сүйлөгөн сөзүн, же анын кулк мүнөзүн, же анын иштеген ишин, же болбосо анын жүрөгүндөгү ишенимди, же болбосо анын бир кесибин, өнөрүн ушинтип кемсинтиштик бул шариятыбызда оор күнөө болуп эсептелинет. Ошол сүрөттөрүндөн биз муну дедик, аны мазакташтык, шылдың кылыштык. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде момундарга кайрылып, кимдин жүрөгүндө иман боло турган болсо, кимдин жүрөгүндө Аллах Таала деген ишеним боло турган болсо, акырет күнүнө деген бир үмүт боло турган болсо, Аллах Таала анда ошолорго мондай кайрылат. Я айюхаллазина аману ла ясхару кавмун мин кавмин аса ан якуну хайран минхум. Иман келтиргендер, силердин араңарда
Bir коом экинчи коомду мазактабасын дейт. Анткени ошол мазакталып жаткан коом мазактаган коомго караганда Аллах Тааланын астында жакшыраак болушу мүмкүн дейт. Bir коом экинчи коомду мазактаган болсо, ошол мазактаган коом Аллах Таалага сүйкүмдүүрөөк болушу мүмкүн. Bir адам жакшы кийинип алып, өзүнүн малына же өзүнүн бир күчүнө таянып текеберлениши мүмкүн. Бирок bir адам жупуну кийинген болушу мүмкүн. Же жөнөкөй жашогон болушу мүмкүн. Бирок ал такыба болушу мүмкүн. Ошол пенденин жүрөгүндө Аллах Таалага жаккан бир жакшы сыфат болушу мүмкүн. Ал эми ошону сырткы келбетине карап, сырткы кийимине карап, ошону маскалдаштык, аны мазакташтык бул оор күнөө саналат. Ошол мазакталган адам жанагы сырткы келбетине таянып текеберип аткан адамга караганда Аллах Таалага жагымдуу болушу мүмкүн. Bir адам өзүнүн сырткы сулуулугуна таянып, бир көнүк адамды, же бир пыты кыйшык, же бою кыска адамды маскалдашы мүмкүн. Бирок ошол бою кыска адам Аллах Таалага сүйкүмдүү болушу мүмкүн. Аллах Таала пайгамбар хадисинде баяндап бергендей, «Инналлаха ла янзуру иля жасамикум ва ла иля суарикум». Аллах Таала силердин келбетиңерге, силердин дене мүчөңөргө карабайт, «Валакин янзуру иля кулубикум ва амаликум». Бирок силердин жүрөгүңөргө жана силердин жасаган амалыңарга карайт дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, биз адамдардын сырткы келбетине карап баа бербешибиз керек. Анын сырткы келбетине карап, аны шылдыңга албашыбыз керек. Аны кемсинтип, аны басмырлабашыбыз керек. Анткени бизге караганда ошол бир шылдыңга алып жаткан адам Аллах Таала сүйкүмдүүрөөк болушу мүмкүн. Аллах Тааланын биз сүйгөн пендеси болушу мүмкүн. Аллах Таалага жаккан адам болушу мүмкүн. Биз ошол адамды шылдыңга алып коюштугубуз бул өтө оор күнөө эсептелди. Жана дагы Аллах Таала аяттын улаатысында «Вала нисаa'у мин нисаa'ин аса якунна хайран минхунна». Жана аялдар дагы экинчи бир топтогу аялдарды шылдың кылбасын, мазактабасын. Ошол шылдың болуп жаткан аялдар Аллах Таалага сүйкүмдүүрөөк болушу мүмкүн дейт. «Вала талмизу анфусакум вала танабазу бил алқаб». Жана силер өзүңөрдү бир жагымсыз лакаптар менен атабагыла дейт. Башка бирөөгө шылдыңдабага бир жаман аттарды койбогула дейт. Бир жаман ат боло турган болсо, ошону бир урууга тийиштүү кылып, ошону бир адамдын атына коюп, ошону шылдыңга албагыла дейт. Би'сал исмул фусуку ба'дал иман дейт. Иман кетиргенден кийин фасык деп атка конуштук кандай гана жаман ысым дейт. Уман лам ятуб фа улайка хумуз залимун. Кимдеги менен ошо бирөөнү мазактап жаткан болсо, бирөөнү шылдың жаткан болсо, бирөөнү кемсинтип басынтып жаткан болсо, бул күнөөсүнөн тооба кылбай турган болсо, бул адам чыныгы залым ушул деп Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде сыпаттап өтөт. Жана ошондой эле дагы Аллах Таала башка бир аяттарда «Вайлул ликулли хумазатил лумаза». Адамдарды тили менен айыптап, адамдарды денеси менен шылдыңдагандарга аларга оор азап болсун, буларга дозок болсун деп Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде башка бирөөлөрдү шылдыңдап, кемсинткендерди, басынткандарды ушундай катуу бир азап менен коркутат. Жана ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям «Ла ядхулул джанната ман кана фи қалби мисқала зарра мин кибрин». Кимдин жүрөгүндө кыпынчалык текебелик боло турган болсо, ал бейишке кире албайт дейт. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям текебелик эмне экенин сыпаттап «Ал-кибру батарул хақ вал гомутун нас». Текебелик деген бул акыйкатты четке кагыштык жана адамдарды кемсинтиштик дейт. Бул текебеликтин аламат белгилеринен бири башкаларды кемсинтүү, башкаларды басмырлоо, башкаларды шылдың кылуу экен. Bundan pende ehtiyat болуш керек жана сак болуш керек. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, башка бирөөлөрдү кемсинтүүдөн сак болуш керек экен. Бул шариятыбызда өтө оор күнөөлөр катарында кирет. Өзгөчө Аллах Тааланын акысына боло турган болсо, бир адам такыба боло турган болсо,
башка бир намаз окуй албай, же болбосо ошол жаман күнөөлөрдөн арыла албай жүргөндөрдү дагы шылдың кылбаш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисинде келет, кимде ким Аллах таала паланчанын күнөөсүн кечирбейт деп айта турган болсо, Аллах таала мына ошол айткан адамдын күнөөсүн кечирбейт дейт. Бул адамдын жасаган амалдарын хабата кылып салат дейт. Биз өзүбүздүн ибадатыбызга таянып, ошол күнөөдөн алыста албай аткан ибадатка келе албай жаткан адамдарды биз аларды кемситпешибиз керек. Тескеринче биз аларга боорукер болушубуз керек. Аларга ырайымдуу болушубуз керек. Биз аларга ушул иш күнөө экендигин баяндап беришибиз керек. Биз аларды динден качырбашыбыз керек. Биз жакшы жактарыбызды көргөзүп, мына ошолорду алар дагы биздин мусулман бир тууганыбыз, алар дагы биздин боордошубуз болуп эсептелинет. Аларды биз ошол динге чакырышыбыз керек жана ошол күнөөсүнөн тооба кылып кайтууга биз кызыктырышыбыз керек. Аллах тааланын ырайымын, Аллах тааланын кечиримин аларга баяндап беришибиз керек. Аллах тааланын ырайымынан үмүтсүз болбоштукка биз аларды үгүттөшүбүз керек. Мына ушу менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.